Салам достор. Мугалим жалгыз гана окуучуга билим, тарбия гана бербестен жалпы улуттун келечегинин пайдалуулун бекемдей турган кесип болуп эсептелинет. Мугалим жок жерде жаркын келечекти кура турган күчтүү эл да болбойт. Эркин өлкөнү эркин ойлоно ала турган билимдүү жарандар гана түптөйт. Ал эми эркин жаран болууга дал ушул мугалимдер үйрөтөт. Мугалим өз ишин сүйүү менен билимдүү, тарбиялуу, эркин ойлоно алган окуучуларды тарбиялап чыгарат. Мугалимдик кесип келечекте өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт. Келечекте мугалимдик кесип эң негизги жана эң алдыңкы кесиптердин бири деп айтсам болот. Мугалим деген мен үчүн сүйгөн, өзүм тандаган кесибим. Учурда бул кесипти аркалап үзүрлүү эмгектенип келе жатам. Окуучулар менен иштеш учурда кыйын. Себеби окуучулар учурда көп изденүүнү талап кылышат. Бирок рахат тартуулай турган кесип болуп эсептелинет. Эл ичинде мугалим мөмөлүү дарак деп айтылгандай, мугалим эң ардактуу кесип. Ошону менен эле келечекте актуалдуулугун дагы жоготпойт. Бардык кесиптин ээлери ушул мугалимден тарайт. Жөнөкөй адам, министр, президентке чейин элге кереги тийген адамдардын бардыгы мугалимдердин колунан чыгат. Мугалимдердин айлыгы аз деп айтышат. Бирок ага чектелбестен ар бир мугалим өзүнүн сүйгөн кесиби менен иштеп, учурда актуалдуу кесиптердин бири деп айткандан жаңылбайм.